кир суудан, кир колдон, негизинен кирден жугат. Себепсиз эле жөтөлдөр пайда болот да кыска. Бала тырмай берет, көтөн чучуктун айланасы трещина деп коебуз. Бул тез жасалып турабы же эле бир эле убакта болдубу? Бул болбойт. Бул мынтип жууган болбойт. Малын боду союп туруп алып келип сатат да, сатканда бүт массово таркайт да. Этти ким алса, олукчал болсо ошол жугушу мүмкүн. Саламатсызбы, урматтуу Главное ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биздин конокто дарыгер педиатр Кымызай Кудайбердиева. Саламатсызбы, Кымызай айым? Саламатчылык. Биздин подкастка келиңиз, кош келдиңиз. Сизди чакырган себебибиз кичинекей балдардын оорулар жөнүндө, алардын профилактикасы жөнүндө айтып береби деген үмүттө сизди чакырдык. Биринчиден, Кымызай айым, мен сизди көп жылдан бери тааныйм. Анан сизди мен ушу нагыз педиатр деп ойлойм, деле нагыз врач деп ойлойм. Өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Эмне үчүн ушу педиатрлыкты тандадыңыз? Эмнеге врач болоюн дедиңиз деп? Саламатчылык. Мени чакырганыңызга чоң рахмат. Азыр балдардын арасында ушул бүгүнкү сөз болуп аңгемелеше турган темада аябай көп сөздөр бар. Ооба. Мен атым Кымызай. Мен ушул медицина тармагында иштегениме 35 жылдан көбүрөөк болду. Мен педиатр болуп иштедим. Балдар үйүндө көпкө чейин балдар үйүндө жүрдүм. Балдар үйүндө төрөлгөндөн 4 жашка чейинки балдар жолугат. Атасы жок, энеси жок, таштанды балдар. Ата-энеси отказ берген балдар, алар менен көбүрөөк ошол жерде болдум. Андан жугуштуу республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында иштедим 9 жыл. Андан кийин шаардын 7-поликлиникасында педиатр болуп иштедим. Андан кийин үй бүлөлүк дарыгер болуп иштедим. Иштеп жатам, иштеп атам да. Ооба, балдар аябай көп кайрылышат. Кымызай айым, сиз ушул атап кеткен мекемелерде гана иштебестен, мен сиздин коңшуңуз катары билем да. Ошол тегеректеги район, Ак Өргө районунун баары тең күнү түнү сиздин үйүңүзгө тынбай келишчү эле. Ошону айткым келет да, сиздин ушул эмне кандайча нагыз врач экениңизди дайыр жолу көрсөтөт. Ошо сиздин врач бар эле боло бербейт да, врач болупчу. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Эмне үчүн врачты, дарыгер болууну чечтиңиз? Мен 1981 жылы мектепти бүткөндө эле ошо кичинекейимден эле дарыгер болгум келип жүргөн. Ушул ооруган классташтарымды, туугандарымды, досторумду көрүп туруп, ушуга жардам берсем го, мен жардам берсемчи деп ойлочумун. Ошол максатыма жеттим. Жетип келип Кыргызстан мамлекеттик медициналык окуу жайын 88-жылы аяктадым. Андан кийин ушул шаарыбызда калып эле иштей баштадым. Биринчи менин иштеген жерим шаардагы 4-чү балдар поликлиникасы болду. Ал жерден иштей баштадым. Сиз туура айтасыз, мен дем алыш күн деле болгон жок менде. Жумуштан баргандан кийин үйүмдө экинчи жумуш күнүм башталчу. Кошуна, достор, туугандар келип эле мен үй бүлөмө, балдарыма караганда мен өзүмдүн пациенттериме, ушул оорукчалдарга көбүрөөк көңүл бурдум. Кудайга шүгүр, бардык иштеген эмгегимдин акыбети кайтат. Бул мамлекет тарабынан деле менин эмгегимди баалап, жакшы сыйлыктарды беришти. Жакшы жетишкендиктерге жеттим десем болот да, өзүм жасаган жумушума мен өзүм ыраазымын. Эң жакшы. Анда Кымызай айым, бүгүн ушу гельминттер жөнүндө, гельминттер темасы же ичеги курттар деп кыргызча азырынча айтылып жүрөт. Ошолор боюнча кеңири айтып берсеңиз, ошол ичеги курттарбы же гельминттер кандайча баланын, деги эле адамдын денесине таасир этет? Ичеги курттар, митек курттар жөнүндө айтсак, бул абдан көп сөз болот. Себеби дегенде көпчүлүк дарыгерлер, көпчүлүк жарандар ошол ичеги курттардын алып келген, пайда болгон ооруну эле дарылашат да. Мисалы, бронхит, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей дегендер бар. Ошол оорулар дарылашат да, анын себебин изилдешпейт да көбүнчө. Ата-энелер да көңүл бурбайт да. Аны ошентип атып, ал кабылдап кетет, күчтөнүп кетет да, курч мүнөздөнүп өтүп, уже
хронизацияга өтүп кетишет. Ошондуктан бул абдан көп жолуккан оору да, балдардын арасында абдан көп. Айрыкча төрөлгөн күндөн баштап, жок 2 жаштан баштап, эгер апасы да бар боло турган болсо, анда 6 айынан баштап эле ал бала 14 жашка чейин ооруй турган оорулар да бул. Бул дүйнө жүзүнүн статистикасы боюнча бир 370тен ашуун түрү бар экен мите курттардын. Классификациясы да өтө татаал. Да. Ушул биздин Кыргызстаныбызда бир 20га жакын түрү бар экен. Анын ичинен 13-ü өтө мындай часто деп коебуз, бакпата тез жолуга турган биз таба турган түрлөрү. А бир 17-8и бул сейрек кездеше турган да. Булардын классификациясы деп коебуз, эл аралык классификациясы бул дагы аябай бөлүнөт. Оор бул жумуру курттар, тасма курттар, личинкалуу гельминтоз, простейший деп коебуз жөнөкөйлөр, боор курттары бар. Бул жумуру курттарга эң эле жөнөкөй биз билип эле жүргөн аскарида менен астрица кирет. Биз кыргызча астрицаны чүчөк деп коебуз, энтеробиоз оорусу. Аскарида бул экиге бөлүнөт. Бул ургачысы эркеги, ургачысынын узундугу 25-тен 40 сантиметрге чейин болот, эркегинин узундугу 15-20 сантиметрге чейин болот. Булар деген эмнеден жугат? Булар деген кир суудан, кир колдон, негизинен кирден жугат. Бул ортомчу хозяин болот, ортомчу ээси болот да. Бул ошол ортомчу ээ бул үй жаныбарлары, ит, мышык, ушулар болот. Булар негизинен барып сыртта биз огород, бакчабыз болот. Ошол бакчага алар өздөрүнүн жумушун жасайт, чүчө атсыйт дегендей. Анын арасында биз жашылча жемиш өстүрөбүз. Анан аны биз аралайбыз, барып туруп алып туруп эле жуубай жейбиз. Вот ошонун негизинде биздин организмге, ички организмибизге түшөт анын жумурткасы. Ал жумуртка биздин ички ичегибизге түшөт дагы, ички ичегинин былжыр кабыгын тешип вена аркылуу өтүп кандын агымы боюнча жүрөккө барат. Бул биринчи миграционный фазасы деп коет да. Кандын агымы боюнча жүрөккө барат, жүрөктөн өпкөгө өтөт, өпкөдөн анан биз жөтөлөбүз, жөтөлдү пайда кылат. Себепсиз эле жөтөлдөр пайда болот да, кыска. Андан чыккан мокрота жана какырык менен ал кайра эле ооз көңдөйгө барат дагы, кекиртек аркылуу. Ооз көңдөйдөн экинчи жолу биздин тамактануу системабызга түшөт да. Бул сиз аскариданын циклын айтып атасыз. Мен аскариданын өнүп өсүү, аскарида жөнүндө сөз болуп атат бул жерде азыр. Анан ал экинчи жолу уже биздин ичегиге түшүп, личинка деп коебуз, ал өсө баштайт. Личинкасы бат эле чоңоет дагы, ал кайра уже жумуртка тууй баштайт да. Бир суткасына 200-250 миңге жакын жумуртка түшөт да. Аябай тукумдуу болот. Ал ошол тукумдун баары эле өнүп өсө берсе, анда биздин бардыгыбыз курттап кетет эле. Бул естественный отбор деген ушул жерде да өзүнүн негизги ролун ойнойт да. Иммунитет. Да, иммунитет. Анча-мынча начар төрөлгөн тукумдары сразу эле сыртка чыгып кетет. Бул күчтүүсү ошол жерде биздин кишечникте ички ичеги, жоон ичегиде өзүнүн средасы болот да. Ошол среда, жагымсыз средаларда алар өлө башташат да. Ошентип атып күчтүүлөрү калып калат дагы, анан алар өздөрүнүн оорусун пайда кыла баштайт. Бул ичегинин сезгенүүсүн алып келет, ичегилердин. Сөзүңүзгө аралчы кайсы убакта алар күчтүү боло баштайт? Алар биз тамак жейбиз, биздин тамагыбызды соруп, жеп, булар соруучуларга келбейт. Бул деген свободно плавающий деп коет. Биздин кишечникте булар эркин басып жүрөт, эркин кеңири басып жүрөт да. Ошол мезгилде булар жеген тамагыбыздын, балдардын жеген тамагына эле кошулуп витамин болот. Биз билебиз, ашказандан ичеге өткөндөн кийин ал жерде сиңирүү функциясы башталат да. Даяр минералдык заттар, витаминдер болот. Ошону алар жеп ичип атып эле өзү күчтөнүп алышат да. Алардын жашоо узундугу, өмүрүнүн узундугу 40 күнгө чейин барат. Иммунитетке бул карабай күчтүү болот, э? Иммунитетке карабай эле жеген тамагынан күчтүү болот да. Эми бала деген бул бир эле боло турган эме эмес да. 250 жумуртканы бир күндө туурса, ал 20-40 күн жашайт дейбиз. 40 күн ичинде канча жумуртка тууп салат? Баланын иммунитетине, конечно, өзүнүн таасирин тийгизет. Бала ооруй баштайт. Түшүнүксүз эле бала алсырап, чарчап, тердеп, тамак жөө аппетити начарлап, түндөсү ойгонуп, ичи ооруп, өзгөчө киндиктин тушу, ич ооруй баштайт да. Анан
эгерде ал курт биздин жеген тамагыбызга тең шерик болуп эле жеп атса, баланын сөзсүз түрдө кан азуулугу пайда болот. Кан азып азайса, түндөсү уйкусу бузулса, ичи ооруп аткан бала физикалык жактан да жабыркай баштайт да. Анын бою өспөй калышы мүмкүн, эске тутум жөндөмдүүлүгү начарлайт, жана усидчивость деп коебуз биз, ошол да жок болот. Бала раздражительный болуп, мындай ыйлак болуп, болбогон нерсеге нерв болуп, ушундай өзүнүн терс характерин көрсөтө баштайт да. Ошондо гана ата энелер издеп, ойлонуп, муну эчи ооруп атат деп эле барып, анан бизде балдарга таандык дискинезия желчевой жашык пути деп коебуз, өттүн жолдорун сезген иши бар да. Ошону издеп эле, ошону эле дарылай баштайт да. Бирок ал убактынча гана эффект берет, убактынча ооруну басат, бирок себеби али дарыланган жок да. Ошондуктан ал кайра кала берет. Ошол эле симптомдор кийин дагы пайда боло берет да. Эми сиз айткан симптомдор, белгилер, оору белгилер көп ооруларга таандык, медицинада ошо ооруларда. Бирок ошону кантип анда методикасы, кантип далилдесе болот ичеги курт экенин? Ичеги курт экенин бизде азыркы мезгилде технология өнүккөнүнө жараша ИФА деген бар. Биринчи эле биз эң жөнөкөй ыкма менен башташыбыз керек да. Бул микроскопия кала деп коебуз. Ата энелер сразу эле калын алпак заңын алып барып тапшырыш керек, идишке салыш керек, кантип чогултуш керек. Аны же спичечный коробкага көбүнчө дарыгерлер эмес, эми биз билебиз да, эл арасында спичечный коробкага салып келке жок, болбойт ал. Ал деген стеклянный өзүнчө бир сосуд болуш керек. Ага жаңгактын өлчөмүндө 5 грамм деп коебуз, жаңгактын өлчөмү болот да, ошондой өлчөмдө биз заңды алып салып туруп, заң ушундай жылуу бойдон барса, ал жерде ушул аскарида абдан жакшы көрүнөт да. Эгер заң катып калса, ал ошол айнек идишке салып алып, бетине аябай катуу жаап, аны эч кандай жылууга койбойбуз, муздакка койбойбуз, тез жеткиребиз да. Жылуу барса, ал жерден бизге анализдин туура чыгышына жардам берет. Бул бир ыкмасы да. Бирок тилекке каршы көбүнчөсү андай ыкманы билишпейт, ошон үчүн мынакей сиз дагы түшүндүрүп берип атканыңыз эң жакшы. Билишпейт да, анан экинчиден бул ыкманы аткаруу мүмкүн болбой калат да. Эгер сиз больницанын же поликлиниканын жанында жашасаңыз, анда балаңыз күндүз, негизинен лаборанттардын көбү эле эртең менен иштешет да. Анан эртең менен баланы сен заңдап бер десең, ал заңдабайт да, бала деген каршы жүрбөйбү. Ошондуктан бизде экинчи метод ушул эле средалар бар. Турдеева деген бар, Калантарян деген бар. Ал средалар мындай реактивдер да, ал бөтөлкөгө куюлуп алып келинет. Анан ошого жанагы 5 грамм заңды салып туруп, анан жеткиришет да. Анда холодильникке салбай, жөн эле үйдүн шартында эле коюп коебуз дагы, анан жеткиребиз. Ал 3 күнгө чейин жеткирсе болот да. Ушул методика менен жакшы жасаган лабораториялар бизде барбы? Бизде өкмөттүн лабораториясы бул эң жеңил, ИФАга караганда бул жеңил. Ушуну жасасак болот, бирок ушунчалык текшерүү көп болгондуктан жанакы реактивдерди жетиштүү санда эмес да. Демек ушул методика жөнөкөй болгондуктан ар бир райондордо, поликлиникаларда көп лабораторияларда жасоо мүмкүнчүлүгү бар деп айткыңыз келет, Мүмкүнчүлүгү бар. Ушуну колго алып, ушуну жасасак абдан жакшы болот. Айыл жерине да жакшы. Кымбат эмес, арзан, керек болсо бекер поликлиникаларда, больницаларда. Бул деген реактив микроскопия анализи өтө арзан. Биздин кол астыбызда бар. Реактивдин негизги составы биз айтып аткан азотокислый натрий деп коебуз, бул селитра. Селитра, порошок, айна деп койчубуз, ошолор эле негизги составычы. Негизги курамы ошолорду жасап туруп, өкмөт колго алып, ошол среданы жеткирип, ар бир айыл жерине, булуң бурчка жеткирсе, бул өтө жөнөкөй да, микроскопия менен көрөбүз. Анан жарандардан суранычы эле 5 грамм. Өткөндө бир интернеттен видео көрүнүп атат, 3-литровый банкага салып барыптыр заңын. Андай кылбаш керек, андай кылбай эле кичинекей стеклянный сосудка эле 5 грамм жаңгактын көлөмүндө эле алып барса болот заңын. Азыркы кезде мен байкашымча ошо частный лабораторияларда атайын стерильный банкаларды, же болбосо мен эстедим, аптекаларда сатылат ошол стерильный банкалар.
Аптекаларда шаар жеринде жашаган жарандар үчүн аптекада кеңирээк колдонулат. Азыр баары ошону колдонот. Айыл жеринде бул негизинен айыл жерине көбүрөөк көңүл бөлүш айтабыз да, бул айыл жердегилер үчүн бир пайда алып келсин деп айтам да. Биздин жанакы эле пенициллин, пузырёгу же бир ушуга окшогон кайнатып тазалап алып барса болот да. Алып барса болот. Кичинекей стаканчык, эч нерсе таппай калса, кичинекей стаканчиктерге деле салып барса болот да. Кайнатылган суу менен тазалап. Биз сөзсүз түрдө биринчи кайнатылган сууну куюп туруп эле чайкап салсак, бул уже таптаза болуп калат. Же кайнап аткан сууга малып алсак деле ошону таптаза болуп калат да. Анан ошо ысыгынча эмес, кичине тигил идиш муздагандан кийин ошого салып алып барсак болот. А шаар жеринде проблема жок. Аптекага жакын, доступный жерде жашса, ага проблема жок. Азыркы күндө ушунчалык сонун ошондой анализге ылайыктуу идиштерди чыгарып койгон да. Ошолорду сатып алып барып эле. Бул биринчи микроскопия, экинчи методикасы тоже ушу экинчи методикасы азыр эми ИФА деп коебуз. Мына мамлекеттик поликлиникалык же болбосо мамлекеттик мына стационарларда мен такыр көрбөптүрмүн. ИФА ПЦР менен анализ жасаган. Иммуноферментный анализ менен жасалып атат азыр. Иммуноферментный анализ бул только жеке менчик лабораторияларда жасалып атпайбы. Мен ойлойм бул эң достоверный так анализдин результатын берет да. Да. Менин оюмча иммуноферментный анализ баягы денедеги антителалар ошол именно аскариданыкын бериши мүмкүн. Бирок азыркы методдо сиз менен дагы кандай десем, биздин эми маек түрүндө да айткым келет, ПЦР методу более достоверный болуп баратат. Күндөн күнгө медицина өнүгүп баратпайбы? Мурда микроскопия болсо, иммуноферментный анализ чыкты, азыркы кезде ПЦР анализ чыкты. Ооба. ПЦР анализи бул өтө так результат берет, өтө так анализ берет. Биринчиден, экинчиден ПЦР анализи боюнча бул курч мүнөздөгү оорубу же өтүп кеткен уже пролеченный оорубу, аны да аныктаганга болот да. Ушул антигендердин составынын санын карап туруп уже айтканга болот да. Активдүүлүк экен, активдүү эмес экенин билгенге болот да. Андан башка дагы азыр гемоскан деген чыгып атат. Ушул гемоскандан дагы кээ бир адистер аныктап атышат. Жакшы. Эми Кымзай айым, сиз азыр эми кенен аскарида энтеробиоз жөнүндө клиникасын айтып кеттиңиз. Ошондо бул биздин подкастыбыз не только баягы биздин пациенттерге эмес, ошондой эле биздин коллегаларыбызга, кесиптештерибизге да пайдалуу болот экен да. Жана сиз айткандай дискинезия, желчевыводящих путей деп коюп туруп, ошол эле диагноз менен лечение кылбай, гельминттерге каршы дарыласа болот экен. Эми ушул алдын алуу жөнүндө кенен айтып кетсеңиз, анткени биздин подкасттын негизги максаты ушу ооруларды алдын алуу кандайча болот деп. Мен алдын алуусун азыр биринчи чүчөк жөнүндө айтып берейин. Себеби чүчөк дагы биздин балдардын арасында аябай көп кездешет да. Ал чүчөк бул астрица деп коебуз, энтеробиоз. Астрица деген бул кичинекей 10-15 сантиметрге чейин эле болот да. Даже андан да кичинекей 7-8 сантиметр деп койсок болот. Көп мунун жашоосу 120 күнгө чейин жетет да. 120 күнүн ичинде бул деле ошондой эле аябай көп жумурткалайт. Бул айырмасы тигил аскарида кишиден кишиге жукпайт. Кишиден кишиге аскариданын жумурткасы менен жукпайт бул. Бул ортомчу хозяин болуш керек да. Астрицада непосредственно тигил оорукчал кишиден таза кишиге жугуп калат. Бул негизинен балдар 7-8 жашка чейин, кээде бул мезгилсиз, кышында деле жолугат, жайында деле жолугат, күзүндө деле жолугат. Бул мезгилсиз да, мезгил тандабайт. Анан эгер ошол бала менен тыгыз контактта болуп аткан ата эне чоң кишилер деле ооруп калышы мүмкүн да. Бул деген мисалы оорукчал бала бул жугузуп алды. Жугузуп алып, бакчаданбы, школдонбу, же үйүнөн өзүн тазалыкты сактабай атып, ит мышык менен ойноп атып, бала жугузуп алды. Анын жумурткасы ичегиге түштү. Ал ашказанда ичегиде жүрүп,
самкасы, муң деле самкасы самеца болот да. Тамак аркылуу жугат. Тамак аркылуу Кол жугат. менен. Кир кол менен жеп атканда жугат. Бул жанакы самкасы боюна болуп, анан боюндагы жана брюхосын, курсагын көтөрө албай, анан ал ылдый көздөй жөнөйт. Ылдый көздөй жөнөйт дагы заңдайм дейт, же болбосо бала особенно көбүнчөсү негизинен түндөсү бала тынчып калган мезгилде жанакы өзүнүн жумурткасын таштаганы арткы тешикке чыгат. Айлана перинальный отверстие деп коебуз, көтөн чучукка, ошонун кыргызчасын таппай атам. Көтөн чучукка чыгып, анын чыгып туруп, анын айлана чөйрөсүнө жумурткасын таштап атканда, ал деле жаратылыш, ал деле жан, тирүү жан, ал деле ооруйт, ал деле жумуртка таштаган мезгилде. Анан тиштенип атып, жана балдардын көтөн чучугунун айланасын кычыштыра баштайт. Бала түндөсү ойгонот, уйкусу бузулат, тырмайт. Бул бир күндө эле дарылана калбайт да, 2 күн, 3 күн бала энесине айтканча же эне баланын ошондой абалда экенин байкаганча көп убакыт өтүп кетет. Бала тырмай берет. Көтөн чучуктун айланасы трещина деп коебуз, царапина болуп баштайт, кызарып, анан ал жерге царапинага жана экинчи инфекция жугуп, ошол жери ириңдеп кетиши мүмкүн. Парапроктит деген оору бар, ошол пайда болушу мүмкүн. Бул осложнениясы, кабылдамасы. Андан башка тигил бала түндөсү ойгонгондон кийин нерв болот да ал. Уктабайт, аппетити начарлайт, табити начарлайт. Баланын терисинин өңү бузула баштайт, ак чакалайлар чыга баштайт. Бала нерв боло баштайт, ыйлай баштайт, капризничтетип, мамасынын сөзүн укпай, ушундай боло баштайт да. Анан ошондо гана мамасы эмне болду десе, анан бала айтат. Биз айтпадыкпы, түндө уктап атканда чыгат. Ал мезгилде бала акырын көтөн чучуктун айлана чөйрөсүн колу менен тырмай баштайт. Ошон үчүн тырмаганда жанагы эле тырмактын астына бул чүчөктүн жумурткалары кирип калат. Бала аны менен көзүн ушалайт, мурдун кармалайт, оозун айлана чөйрөсүн кармайт. Бала эртең менен эле турганда сразу барып эшиктин туткасын кармайт, тумбочканын туткасын кармайт. Ал жерге өзүнүн бүт жана жумурткаларды таштай баштайт. Анан оорубаган таза киши барат, анан ошол тутканы кармайт, ошол эшикти кармайт, тиги баланы кармайт. Анан колун жууп калса, жакшы, колун жуубай калса, ошол эле жумурткалар кайра ичине түшөт дагы, круговой баштала берет да, кайра перезаражение болупчу. Ошондуктан мен алдын ала аскарийда негизи мектеп курттарда баарын эле алдын алуусу бир. Бул колду жууш керек. Шаар жеринде жүргөндөрдө буларга колду жууганга шарт бар. Айыл жердегилер кээ бир жарандардын үйүнө барсаң, умывальник жок. Ал жерде жана кумганды коюп коет, кумгандан алып жууган балага зеригет. Зеригет дагы кумгандан жуугусу келбей эле кетип калат да. Анан ошондуктан мен суранарым эң биринчи орунда ушул бала үчүн шарт түзүп берсе, тазалык үчүнчү, жанакы жерге умывальникти коюп, балага ыңгайлуу боло турган боюна жетиштүү кылып коюп берсе дагы, самынды сөзсүз коюп койсо. Анан эне ошону караса да, ошонун тырмактарын астыга чейин жанагын киргизип жууп, бала топурак менен ойнойт, кум менен ойнойт. Ошондо үйдө кечинде келгенде тамактын астындагы же өзүнчө турганда, эне ушул мектеп курттары жөнүндө балдарга көбүрөөк айтса, балдар ошол колду жуушту нан жегендей кылып эс тутумуна сиңирип алса, ушул барып ойноп келеби. Например, айыл жеринде, шаарда деле балдар туалетке кирдиби? Болду, колун жуубайт, айт, нан жердин астында гана жууйт да. Ага чейин кармабаган жери калбайт, бүт бар жокту кармап, кайрадан эле жанагындай жугат да. Ошондуктан туалеттен чыктыңбы сразу колуңду жуугуну деп, ушул кол жууганды үйрөтсө. Мына биз ковид мезгилде 19-22 жылдардын ичинде Кыргызстандын статистикасы боюнча, бүт мамлекеттердин статистикасы боюнча ушул мектеп курттары азайды. Себеби дегенде ковидте биз колубузду жуумай, спирттеп, антисептик менен эме кылып, айыл жеринде деле барсаңыз ушундай болуп калды. Ошондуктан мектеп курттар резко азайды. Бизде алдын алуу боюнча еще биздин мамлекеттик саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да көп жумуштар жүргүлөт. Биздин дарыгерлер үчүн атайын клинический протоколдор деп коебуз, ошолор иштелип чыккан. Андан башка ар бир айылдагы мектептер, шаардагы мектептерди мындай рандомизированный метод деп коет, ошол боюнча барып, атайын бир сандагы окуучуларды алып, ошолорду текшерип көрөт. Эгер ошол окуучуларды текшерип көргөндө 30% ашып
кетсе, положительный анализ берсе, анда ошол жердеги жарандарды, ошол аймактагы жарандарды өкмөт бекер дарылайт. Бизге белгилүү болгон эле ушул альбендазолду профилактикалык маанайда максат менен ар бир үйгө алып барып берет ошону. Ошол жердеги жергиликтүү дарыгерлер тарабынан контролдолуп ошолорду берилет. А 5-15% болсо берилбейт. Ал ошол жердеги эле ошол кимде оң чыгып калса анализи, ошол кишилерди гана дарылайт. Бул профилактикасы да. Колду жууш керек. Анан экинчиден биз аскариданын иши айтабыз. Эң жакшы проект экен. Ушул проект жөнүндө да бир аз токтолсоңуз. Бул тест жасалып турабы, же эле бир эле убакытта болдубу? Бул могу ковидке чейин бат жасалган. Бул жөнүндө абдан Славянский университеттин мугалимдери, вот Бүбүсара деген эжебиз бар. Андан кийин институт инфекциялык жугуштуу оорулардан Калыс Ногойбаева деген эжеке бар. Доцент, вот ошол кишилердин тарабынан. Калыс Сысынбековна. Да, вот ошолор тарабынан абдан бул кеңири таралган метод. Аябай бүт баарын обследовать этип, бүт баарын жасашат, бул бат жасашат. Эң жакшы. Эң жакшы, да, бул эң жакшы. Бул аябай жакшы жүргүзүлдү 2005-тен 2009-га чейин. Мен жашаган жерде дагы менин докторлорум алып келип, мынауну ичиңиздер деп мага берген күндөрү болгонда. Мен да эсимде бир жаш жигит өзүнүн кандидатскийин жасап атыптыр, анан бир проект алып, Ош базарындагы балдарды ушу мите курттарына текшерүү жүргүзгөнү ошондо ойлоп, бизде чын эле медицинада биз билбеген проекттер, иштер жасалып атат. Мына сиз сонун айтып бердиңиз ушулар жөнүндө. Азыркы күндө мына Сокулук районунда жана Врачи без границ деген бар, ошолор уюм бар. Ошолор мына Сокулук районунда жасап атат азыр. Данный бир ушул азыркы мезгилдечи уже бүтүп атышат да, аларда проект менен иштейт го. Аларда проекти бүтүп атат. Мите курттар жөнүндө Сокулук районунда жасалып атат да. Анан могу агын суу, айыл жеринде деген бардык эле жерде кранта суу жок да. Көбүнчө агын суудан алышат да. Мен эсимде биздин айылда булак бар эле. Биз булактан иччүбүз. Анан кошуна айылда агын суудан иччү да. Ошол жерге барып калганым эле эртең менен эрте таң заарда мал козголо элек мезгилде суу тазада алып калайлы деп суу алышчы да. Анан ошол сууду энелерибиз ошол мезгилде энелер акылдуу болгон экен. Сууну кайнатып койчу. Чака керек болсо чакага коюп койчу да. Ушудан гана ичкиле деп кружканы жанына коюп, ошодон иччүбүз. Азыр деле ушул айыл жерине кайсы жерде булак болсо деле ошентиш керек да. Анан крант болбосо, ушул агын суунан суу ичсе, ошону кайнатып койсо, балдар кайнатылбаган чийки сууну ичпесин деп айтам да. Анан ушу эртелеп, чын эле мал козголгондо мал да ал барып туруп суунун ортосуна барып өзүнүн жумушун жасап коюшу мүмкүн. Ошондуктан суу таза мезгилде алып, кайнатып, ошентип колдонсо, бул абдан жакшы болот эле. Ошол алдын ала анан жер жемишти жуу көп эле мен апаларды көрөм да, чоң апалар чоң табакчага салып келишет дагы эле, сууду набирать этип алып жууп эле, анан мынтип төгүшөт. Анын бетиндеги көк барбы эмне бар, кайра эле жанагы биздин фруктуга жабышып калып калат да. Бул болбойт. Бул мынтип жууган болбойт. Муну алып туруп под проточной водой деп коет орустар. Агын суунун алдында. Да, душлак. Ылдый жагы тешик болсо, үстү жагынан суу агып турса дагы, ошону агызып ылдыйдан чыгып турса, ушундай таза болот. Көбүнчө кээ бир адабияттарда жазып коет да, кайнак суу менен ошпарить этет. Кайнак суу менен эме кылсаң, кээ бир фруктулар өзүнүн сапатын начарлайт да, анан балдар жегиси келбей калат. Ошондуктан мен айтам, под проточной водой суу үстүнөн агып турсун, шыр ылдыйдан түшүп турсун. Ал чашкага толтуруп алып, анан мынтип төккөн бул көп таза болбой калат да. Дагы бир жаңы лайфхактарды окудум интернеттен, ошого кандай дейсиз? Мисалы, клубника сезону азыр өтүп баратабы же азыр барбы клубника? Акыркы жылдары аябай эметилип кетпеди, таралып. Сууга алат дагы, анан туздан кошуп коебу же содадан кошуп коебу, сууну коюп туруп, ошого кандай дейсиз? Жок, мен айтам, балдардын былжыр эти, слизистая оболочка желудка деп коебуз да, ушу ашказандын былжыр капчасы, бул өтө назик болот. Сода, туз, булар өздөрүнүн кыймыл аракетин, өздөрүнүн функциясын көрсөтөт да. Раздражение деп коебуз, ошолорду
ошолорго өзүнүн терс зыяны тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтам, эч кандай соода эч нерсе коюп кошпосун. Эгер күмүн санап ошол клубника жаман жерди бышкан болсо, ооба, жебей эле коюшсун. Андан көрө жөн эле суу ичип алып эле кете берсин. Таза, ишенген, азыр баардыгыбыз эле ошондой болуп калыпты. Доступный болуп эле клубника ийин талааларда бышып эле жатат. Кайсы жерде ити болуп, ит аралаган клубниканы мен өзүмдүн балдарыма ушундай совет берем да, ит аралаган клубниканы жебегиле, мен жуусам деле калып калат депчи. Ошондой эле деп айтам да. Клубниканы под проточной водой жууп жей берсин. Азыркы мезгилде өтө өзгөчө быйылкы жылы клубниканын жаңы сорту чыгып эле, тим эле табитти козгой турган клубникалар чыгып атат. Ооба, мен кетип баратып эле алып эле жегин келет да, чынында эле жегин келет эмес, мен мисалы жеп эле кетем дегендейчи. бизде эле азырга чейин эле огородко, бакчага чыксаң, клубниканын кызарып чыгып турса, алып туруп эле мынтип эле ачып коюп жей бересиң да. Эми кишинин табити эмеси ушул турбайбы? Эгер ишенсең, что сенин огородуңа ит мышык келбейт, жей бер. Бирок негизинен жууп жегенге аракет кылыш керек. Бирок ошо үйдөгү ит мышыкты кандайча ошо дегельминтация жөнүндө айтып бербейсизби? Бул деген дарыларды азыркы заманда шаарда айыл жеринде деле, айыл жеринде жок. Шаар жеринде ар бир мышыктын, ар бир иттин паспорту бар. Айыл жеринде? Айыл жок, шаар жеринде. Шаар жеринде. Айыл жеринде деле мен ойлойм да, ошо ата энеси кийин баласы ооруп калып, ошо дарылаганга нерв болуп акча кетиргенден көрө, ошол итини, мышыгыны мезгили менен 3 айда алып барабы, 6 айда алып барат, ошол жердеги жергиликтүү жана ветврачтарга алып барып, дегельминтизация бир эле таблетка. Ал өтө ал арзан эле турат. Ошону алып ити мышыгына ичирип кой дагы жакшы жүрө берет. Бирок ити мышык айыл жеринде эшикке коровго барат, малга барат. Анан ошол эле малды карап аткан жерде жанакы чымындар да көп аябай. Чымындар ал жерге конот. Айыл жеринде туалет көбүнчө эле бизде билесиз жана ямочный туалет ачык. Ошол жерге чымындар келет, чымын учуп келе берет да, үйгө келип кирип, жана жеп аткан фруктка отурат, аны баарыбыз эле чымынды мынтип күчтөп учуруп коюп эле алып жей беребиз да. Аны барып чымын конду эле барып жууп алайынчы, бул эмнени алып келип жугузду дебейбиз да. Ошондуктан мен ушул аталарга, апаларга балдарыңарды аяп, акчаңарды, нервиңерди сактап дегендей, малкананы да таза кармап, туалетиңерди таза кармап, эшигин жаап, ага жанакы хлорканы ушул гигиеналык каражаттарды ошолорду сээп, кармап, таза кармасаң, анан үйдүн ичине вот терезеңерге сетка тагып, эшикке сетка тагып, чымынды жок кылгыла. Чымын менен ушунчалык күрөшүш керек да, үйгө бир чымын кирбеш керек, балалуу үйгөчү, өзгөчө балалуу үйгө чымын кирбеш керек. Бул чымын бардык оорулардын ташычуу, бул биздин душман деп койсом болот да, бизге болбойт чымынчы. Айыл жеринде малкана бар да, малкана үйүнө жакын жайлашат да, ал жерден чымындар келип эле анан тамак аштарга конуп алып өзүнүн жумушун жасайт. Ошондуктан апалар ушунчалык грамотно болуш керек да бул мезгилдечи. Бир эле мен азыр сиздерге аскаридус менен эле астрицаны айтып бердим. Лямблиоз деген бар. Лямблиоз бул аскарида менен астрицага караганда өтө орусча грозный деп коебуз да. Ооба. Мунун анатомиялык жаралтылышына байланыштуу. Себеби лямблиоздун сыртында циста деген болот. Жанагы ташбаканын панцириндей да алчы. Эгерде жагымсыз шарт түзүлүп калса кишинин ичегисинде, ал акырын жанакыны жамынып алат дагы, жатып турат да. Кой жаманга, карышкыр койдун терисин жамынгандай болуппу? Жолборс терисин жамынган баатыр сыяктуу болуп, ал жамынып алат да, ушу сиз айткандай, карышкыр койдун терисин жамынып алып, жатып күтүп турат да. Жагымсыз шарт өтүп кеткенден кийин ал чечинет да, кайра чыгып, өзүнүн жумушун баштай берет. Бул аскарида менен астрица бул свободно плавающий, мындай кишечникте мынтип сүзүп жүрөт дебедикпи? А бул астрица, лямблиоздун башында мунун өзүнүн жанагы соро турган, жабышып ала турган өзүнүн тырмакчалары болот да. Алар 4 шапалакчадан турат, 2 ушул дисктен турат, жана дискиси барат дагы биздин ичке ичегинин былжыр кабыгынан сайылып жабышып алат. Бул тырмагы кирген жер айлана чөйрөсү кабылдай баштайт. Воспаление деп коебуз, кызарып, анан шише баштайт. Анан кийин жанакы өтүбүз, биздин өт бул естественный санитар деп коебуз да, өт келет дагы, өт жолдору менен келип, ичеге куюп, жана тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошол жердеги болезнетворный микробторду, эмне бизге организмге жакпагандарын баарын ошол өт өлтүрөт.
өлтүрүп туруп анан сыртка чыгат. А өт куюлган мезгилде бул акырын жамынып калат да. А кишечниктин ичегинин жанагы воспаление болуп турса, өт куюла турган жерди дагы воспаление кылып алат, өт келип куюлбай калат. Анан өттүн жолдору жанагы бул жактан өт сакталып туруп калат да. Анан өттүн жолдору дагы толуп бузула баштайт да, дискинезия деп коет да, өттүн жолу бузулат. Анан кишечниктерде жанагынтип бүт стенкаларына жабышып алгандан кийин сиңирүү жолу начарлай баштайт. Жанагы воспаленный былжыр кабыктан өтпөй калат дагы, ал начарлап, анан ошол жерде туруп калат дагы, тамагыбыз ачый баштайт, брожение деп коебуз. Анан неприятный запах, жана жагымсыз жыттар оозунан чыга баштайт. Сүйлөшүп отурганыңда балдардын оозунан апасынан сурайсың да, ичи ооруп атат, өзгөчө киндиктин тушу ооруп атат, баламдын табити начарлады, териси момундай өңү бузулду, ушундай. Сүйлөшкөнүңдө тишин 10 жолу тазалатсаң деле оозунан жагымсыз жыт чыгат дейт да. Бул оозунан эмес, ал ичегиде болуп атат. Биздин негизги тамак сиңирүү бизде процесси 12 ичегиде болот да, ичке ичегиде. Анан ичке ичегиде тигинтип лямбли жатып алса, бүт соруп ичип атса, анан бала байкушка эмне жетет? Эч нерсе жетпейт. Алда брожение болуп атып, анан толстый жоон ичеги өтүп, андан ары чыгып кетет да. Бул систа жамынып алып, толстый кишечникке өтүп кетет да. Анан ал жерден жагымсыз шарт өткөндө, анан ал чыгат. Бул лямбли углеводду жакшы көрөт. Камыр тамакты, пирожный, таттууларды, кондитер азыктарын жакшы көрөт да. А балдар именно ошону жейт да. Биз дары беребиз, эгер бала диета кармабаса, баары бир ал жанагы таттууну жеп алганда, аны аябай тойгозуп койгондо лямблидичи, анча-мынча дарыга ал өлбөйт. Ал өлбөйт. Качан биз комплекстүү түрдө дарылана баштасак, өзгөчө диета кармап, жана углеводдорду азайтсак, анын карыгандары өзүнөн өзү өлө баштайт. Жаштары алсырай баштайт. Анан биз уже дарыны берсек, дарыны бергенде ичип алып, ал өлөт. Ошо эми лямблияны өзгөчө лечениясы. Бул өзгөчө ушу диетада балдар ушу диетасын чыдабай коет да. Анан алар жеп алат да, кайра эле күчтөндүрүп алат да. Анан алсырап өлүп, массалык түрдө жана дарылаганда өлө баштаган лямблилер организм кишечникте өздөрү разложение деп коебуз, өздөрү өлүп, анан токсиндерди бөлүп чыгат, уузаттарды. Ал уузаттар ошо баланын ичин ооруганды күчөтөт, кожага, терибизди, дерматиттердин түрүн пайда кылат. Аллергия крапивницанын түрүн пайда кылат, дискинезиясы күчөйт баланын, уйкусу начарлайт, физикалык жактан өспөй калат. Ал жерде жана витаминдер, минералдык заттар жеп алгандан кийин ал баланын каны азаят. Кан билебиз, гемоглобин бул биздин ар бир клеткага, ар бир органга бул кислород жеткирет, азыктандырат. Кислород азайганда баланын уйкусу келе баштайт, алсырай баштайт, ал эч нерсеге табити келбейт, көңүлү жок болот, ал уйкусу эле келет, жаткысы эле келет, слабость деп коебуз да, ошондой пайда боло баштайт да. Ошондуктан лямблиди дарылаган мезгилде баланы биз энебиз балама беребекчи, ушуну жесинчи дейбиз. Жок, андай болбой, мындай кичине белди бекем байлап туруп, балага ошол таттууларды бербей, жакшы дарылап алсак, лямблиден кутулуп алсак, бала жана гүлгө солушуп калган гүлгө суу куйсаң мындай өсүп бажырайып чыгат го. Ошондой болуп лямблиден кийин бала өсүп, баланын жашагысы келип калат да, ушундай бүт баарын жасап, ойноп, секирип калат да. Ошондуктан ата-энелер балаңыздар баары ушундай күлүп турсун, ушу профилактикасына, алдын алуусуна аябай көңүл буруңуздар. Бул эч кандай бир кошумча акын эч нерсени талап кылбайт. Бул только колду жууш керек. Колду жууш керек, таза жүрүш керек. Балага ушунчалык гигиенаны үйрөтүш керек да. Таза эле болуп, колуңду жууп эле, кийимиң таза үтүктөлүп жүрсө, эч нерсе болбойсуң. Азыр күнүн бар мезгилинде үтүктөбөй койсоң деле болот. Ультрафиолет күндүккө өлтүрүп салат үтүктөн жакшы. Андан башка убакта апалардан суранам. Ар бир баланын ич кийимин, өзгөчө ылдый ич кийимин, ылдый жагын ошолду үтүктөп, постоянно үтүктөп коюңуздар. Кыз болобу, бала болобу үтүктөп коюңуздар деп ушуну гана сиздерден суранам. Дарылоосун бул дарыгерлерге барышат. Дарыгерлер комплекстүү түрдө өздөрү ошол активдүүлүгүнө жараша дарылайт. Азыр эми азыркы мезгилде өзгөчө шаар жеринде
аябай акылдуу ата энелер бар да. Врачтын назначениеси болду эле мен өзүм эле барып ушул миртек курттар барбы жокпу текшердим дейт. Анан ал жерден иммуноглобулин G чыгып калса эле болду. Ой, бар турбайбы, концентрациясы бар экен, мына тезирээк дарылагыла. Жок, ал активдүү эмес. Ал биздин иммундук система биз эмне менен оорусак бул ушунчалык татаал бүт баары жазылып калат да иммунитеткечи. Бул келип ооруган, менден мында керек болсо айыккандан кийин да ал иммунный ответ деп коет да. Антитела менде бар. Ал келе турган болсо мен аны басамын деп бизде уктап жаткан антителалар көп да. Анан ошолор деле ал чыга берет. ПЦР менен чыга берет да. Ошондуктан врачка барып туруп бул курч мүнөздөгү же уже дарыланган мүнөздөгү ошону билип туруп, анан баласын дарылай баштаса жакшы. Бул миттек курттардын дарысы боорго терс таасирин тийгизе турганда, ошондуктан комплекстүү түрдө боорду кайра калыбына келтирүү дарыларды да жазышат да, дары-дармектерди. Ошондуктан өз алдынча дарыланбаңыздар. Дарыгерлерге барыңыздар. Дарыгерге келип кеңешин алыш керек. Көп ата энелер айтат, ой, мен заңын алып барып тапшырдым, результаты таза чыкты, эч нерсе жок дейт. Азыр заңдан азыраак чыгат да, азыраак. Мен көп заңга ишенбейм. Сиз айтып кетпедиңизби, жана заңды тапшырганда туура тапшырыш керек экен. Ошол кичинекей кусокто барбы, жокпу? Эгерде ал жерде жок болсо, башка бөлүгүндө болушу мүмкүн. Сизге дагы бир суроо. Ошол сиз айтканда анализдер көрүнбөй калды, жок болуп калды, лабораториялык анализде. Лабораториялык анализде жок болуп калгандыгы ал эми бүт денеде жок болуп калат деген түшүндүрбөйт, туурабы? Сиз айтканча. Ооба, бул лаборатория микроскопияда эне кандай алды, аны биз билбейбиз да. Может, таза жеринен алып койду. Биз жанагы 5 граммды ар кайсы жерден алыш керек да. Ар кайсы точкалардан алып. Ар кайсы точкалардан алабыз. Может, таза эмес порциядан, таза порциядан алып калдан, ошондуктан жок болуп калды. Иммуноферментный анализ дагы точно так көрсөтпөй калышы мүмкүн ба? Ошон үчүн алдын алуу дарыларды берүү боюнча сиз кандай оюңуз, ушуну айтып кетесизби? Профилактический метод деп мурда берилчү, азыркы убакта ошондо кандай? Профилактический метод боюнча, алдын алуу боюнча, эгер сиз шектенсеңиз, ИФАга же болбосо микроскопияга ишенбей эле түз эле мен ойлойм да, эгер эме кылсаңыз, шартыңыз болсо, ушу ПЦР эле тапшырсаңыз анализ дейт. Мен бул жерден сизге айтарым, врач кандайча ошол кезде назначение кылат, профилактический цель? Биздин дарыгерлер, биздин педиатрлар азыр барып эле бала себепсиз эле жөтөлүп атса, ооба, анализи таза чыгып атса, өпкөсүндө эч кандай хрип, эч нерсе жок болсо, бронху таза болсо, бирок бала себепсиз жөтөлүп атат. Бала себепсиз эле арыктап атат, бала себепсиз эле каны начарлап атат, бала себепсиз эле аябай нерв болуп, псих болуп атат. Өзү жакшы эле жүргөн бала. Негизи төрөлгөндөн жакшы эле өөнү өрчүп келип эле ушундай боло баштаса, анда ар бир врач уже ойлонуш керек да. Бул балада гельминти болуп калыш керек. Негизи балдардын 14 жашка чейинки балдарга профилактикалык түрдө 1 жылда бир ушундай, эгер шарты жакшы, аябай мындай семьяны билсе, ошол үй бүлөнү билсе, санитарно-гигиенический условиясы жакшы болсо, аларды мейли. Жок, мындай кичине шектене турган үй бүлөлөр болуп калса, аларды жылга текшерип туруш керек да. Ушул мен ойлойм, ПЦР ата энеге түшүндүрүп айтыш керек. Көп ата энелер айтат, ой, ПЦР сен частный жеке менчик лабораторияга жиберип, акча жасаш үчүн эле айтасың. Жок, андай эмес. Тигил сиздин чогулткан заңыңыз туура чогулттуңузбу, туура эмес чогулттуңузбу, же бала ошол мезгилде биринчи порциясында уже заңын таштап, ошондо курттар кетип калды, кийинки порциясында уже жок, сиз ошодон алып калдыңызбы, ошондо көп жанакы факторлор бар да, уже шектене турганчы. Ошодон көрө ошондой болуп калып, анан биз өткөрүп жибербейли. Ушул 1 жылда бир жолу балаңыздан аябай эле ушул ПЦРга барып тапшырып көрүңүз деп эле ПЦРга тапшыртыш керек да. Демек, профилактический максатта дары ичкенге болбойт, Профилактикалык максатта, эгерде ошол аймакта, мен айтып өткөндөй 30%тен көп калктар, жарандар ушул миттек курттар менен ооруса, анда профилактический менен ичип койсо болот. Ошол жөнүндө. Анан мен өзүм педиатр болгондуктан мен балдар менен көбүрөөк иштейм да. Мага ооруган балдар да келет, таза балдар да келет. Менин үйүмдө да балдарым бар, неберелерим бар. Менде ошол симптомдор барбы, жокпу, мен өзүмдү профилактикалап турам. Жылына 2 жолу альбендазол ичем мен.
альбендазолду мен ичип туруп эле ошол өзүмө эгерде профилактикалык жолдо үйүндө балдары болсо мен ошол ата энелерге деле айтат элем да, өзгөчө айыл жеринде сени келип бирөө айтып профилактика түрүндө моуну ич дебейли, өз алдынча ичип алсаң деле жакшы болот эле деп бир жылда өзгөчө малы бар, ити бар, мышыгы бар үй бүлөлөргө айтарым. Бирок ошо альбендазолдун терс жактарын да айтып кетсеңиз, башаламаны колдонбош үчүн. Альбендазол деген бул мен айтып өткөндөй өтө күчтүү дары, анын дозировкасы 200-400 миллиграммдан болот да. Бул деген гепатотоксичный деп коебуз, боордун клеткаларды талкалайт. Боор бул бизге белгилүү болгондой, боор деген бул биздин организмдеги лаборатория. Ошондуктан биз анын клеткаларын талкалап алсак болбой калат. Анан сиз ошону өз алдынча ичесиз да, кайра боорду калыбына келтире турган дары-дармектерди колдонбой калат да. Анан боор көпкө чейин кыйналып атып, анан өз калыбына келет, бирок көпкө чейин да, ал мезгилде бала кыйналып калат да. Ошондуктан мен айтам, ойлойм, сиздер профилактика түрүндө иче турган болсоңуздар, анда врачыңыздар менен кеңешип, дарыгер мен профилактикалык түрдө ушуну дарыны ичсем болотпу? Болбойтпу? Мен муну ичкенден кийин сиз да кошумча эмне бересиз? Врач менен өзүнүн дарыгери менен кеңешип туруп жумуш жасаса, аябай жакшы болот эле. Туура айтасыз. Кымыз айым, дагы бир жолу айтып кетели. Биздин биз баарыбыз билгендей айыл жерибиз, аграрный өлкө, айыл жер көбүнчө бизде ушу ооруларды кичинекей балдар ооругандыктан, кичинекей балдар малга жакын болот. Ошо малды кандайча герметизация кылыш керек? Ооба, мен түшүнөм, бул суроо ветеринар врачтарга таандык, бирок ошол биздин катнашыбыз жөнүндө айтып кетсеңиз, взаимосвязь жөнүндө. Эгерде малды дарылабай койсо, ошол үйдөгү ит мышыкты же башка малды кандайча таасир бериши мүмкүн деп. Сиз туура айтасыз. Биз жанатан бери тасма курттар, жомуру курттар жөнүндө сөз кылып, жөнөкөйлөр, простейший деп койсо, ушулар жөнүндө сөз болду. Биз личинкалуу гельминтоздор жөнүндө айтпай атабыз да. Буга бизге өтө кеңири жайылган, өтө өкүнүчтүү да. Бул биз жанатан бери бул айтып өткөн дары ооруларды, митокурттарды консервативдүү түрдө дарыласак болот. Консервативдүү түрдө дарылаганга болбогон хирургиялык жол менен дарылаган бизге эхинококк, альвеококоз деген оорулар бар да. Бул чындыгында малдан жугат. Буну биздин мурда колхоз мезгилде, совхоз мезгилде өкмөт аябай көңүл бурчудаган массалык түрдө малдарга ушул гельминтизация дарыларды берчи да, өзүнүн малына. Же болбосо ошол эле ветеринарный служба аябай жакшы иштечи, контроль жакшы болчу. Жакшы болчу ошол мезгилде. Союз бузулуп, ар бир колхоз, совхоз жоюлуп, менчиктештирилгенден кийин биздин жарандар ошого даяр эмес экен да. Себеби өкмөт постоянно алып келип эле мына болду, муну дарылагыла десе, ошондо берип коюп, өздөрү ойлоп болуптур да, ошонучу дарылашты билбей калыптыр. Ошондуктан бизде боор курттары абдан көп кездешет да. Азыркы заманда вот акыркы 3-4 жылдын ичинде мына ветеринарный служба деп коебуз, ветеринарлык кызмат дагы өзү кичине жандана баштады, вакциналарды алып келип сая башташты, ушу гельминтизацияны эме кылып, жарандар өздөрү дагы багылган малдары өлүп, ушундай болуп жабыр тарта баштагандан кийин ушул малдарын дарылаганга өтүштү. Азыркы мезгилде ар бир жаран, мал кармаган жаран гельминтизация жасап атат. Ошондой болсо деле биздин жарандар биз түшүнүшүбүз керек да, ошо малдын ден соолугу адамга түздөн түз таасир этер. Ошо карап аткан киши эле анан ошонун өзү малын боду союп туруп алып келип сатат да, сатканда бүт массово таркайт да. Этти ким алса, оорукчал болсо ошол жугушу мүмкүн. Өзгөчө боор этин, ичеттерди кээ бирөөлөр бар, ошолорду алып жеген жакшы көргөн. Ошол ичеттерде личинкалары калып калат дагы. Ошолор аркылуу бизге барат. Же болбосо ошол малынын ошондой ооруганын билет дагы, анын ичегилерин, буурун, өпкөсүн алып туруп итке берип коет да. Анан аны ит жейт дагы эле, алып барып эле ошонун эле огородуна, бакчасына чычып сие баштайт. Баласы менен ойнойт, балдар менен ойнойт, ошол жүнүн арасынан баласына жугат, же болбосо огородко барса помидор, клубниканын арасындагы бала аны үзүп жейт. Жанагы эхинококк, альвеококкоздун личинкалары биздин организмибизге түшөт. Ушу боюнча прям өзүңүз айтып кетсеңиз, эмне кылыш керек ошондой кезде депчи? Жашты тандабайт. Балдар деле альвеококкоз менен ооруйт, балдар деле эхинококк
альвеокоз менен ооруйт. Бул консервативдүү түрдө дарыланбайт бул. Бул только хирургиялык жол менен алабыз да. Хирургиялык жол менен алып бүткөндөн кийин дагы биз айтпадыкпы, бул митек курттардын дарысы өтө гепатотоксичный деп. Өзү боорду жартысын алып салып атса, калган кичинекей боор калса, андан кийин дагы 28 күндөн 3 жолу курс лечениясы. Эгер тегиз өтүп аткан болсо, сөзсүз түрдө 28 күндөн ичет аларчы. Бир малдан жана гепатотоксичный дарыны. Ошондуктан ушундайлар жаралбаш үчүн, ушундай кыйынчылыктар болбош үчүн бул өтө катуу оору да. Бул альвеокоз убагында аныкталбай өтүп кетиши мүмкүн. Ошодон өлүп калышы деле мүмкүн да. Ошон үчүн негизги ошо малдын ичеги этин, боорун көп союп жүргөндөр билишет, сөзсүз итке бербеш керек. Аны деген баягы терең бир анга салып салыш керек, же кайнатып туруп анан бериш керек. Биз билебиз да, жок, кайнатып ичпеш керек. Аны негизи жок, ичпеш керек, кайнатып туруп анан жок кылыш керек деген. Да, аны ошол ылды өтө терең казыш керек. Биз билебиз да, иттер мындай жеңилирээк казып алат. Көмүп койсоң, ал казып туруп жеп алат да. Ошондуктан өзүңүздүн семьяңызды, өзүңүздүн итиңизди ойлоп туруп эле, мейли башкаларды ойлоп эле, өзүңүздүн эле үй бүлөңүздү ойлоп туруп эле, жана өтө калың казып туруп эле. Бизде азыр мына гигиеналык каражаттар абдан көп. Хлорка тим эле базарда сатылып атат. Ар бир магазинде бар. Ошону алып барып эле ошол эле ичти туалетке салып туруп анан хлоркадан салып койсо болот. Жок, туалетке салбаңыз. Муну өзүнчө эле чуңкур казыңыздан хлоркалап туруп эле, анан ошонун бетин жаап туруп, ошол жерге таш бастырып, ит доступ жок болгондой кылып, ар бир ошол мал сойгон же мал караган кожоюнга мен айтат элем да. Сойдуңузбу, сразу караңыз ичегисин, боорун караңыз, өпкөңүздүн караңыз. Эгерде личинка бир нерсени көрө турган болсоңуз, же өпкөсүндө жара-жура, боорунун бетинде жара-жура көрсөңүз, аны өзүңүз да кармабаңыз. Жууп бүткөндөн кийин ошо мал союлган жерди, өзүңүздүн бычактарыңызды, өзүңүздүн фартуңузду баарын химиялык обработкадан өткөрүңүз. Чуңкурга салыңыз. Малыңызды ошондой оорубас үчүн өзүңүз да малыңыз өлүп калса, жабыркайт ар бир жаран. Ошондуктан малын убагында баласындай эле мамиле жасап, убагында вакцинасын алсын, убагында дарыларын берсин. Ошондо ал кишинин малы дагы бат семирет, бат жетилет. Ал киши өзүнө өзү ден соолугуна, өзүнүн чөнтөгүнө, капчыгына да мындай прибыль алып келет да, пайда алып келет. Жакшы. Кымсайым, ушул гельминттер боюнча темасы анткени өзүңүз айтып кеткендей түрлөрү эле канча көп экен. Бул эми дагы бир жолу сүйлөшө турган тема экен. Мен ойлойм, сиз дагы бир ушул теманы да улантсак болот. Сизге чоң рахмат, ушул маегиңизге аябай жакшы кеңештерди бердиңиз. Урматтуу биздин көрөрмандар, эгерде сиздердин сурооңуздар болсо, ушул подкастка жазыңыз, комментарийиңизди, лайктарыңызды жазыңыз. Эгерде сиз өзүңүздүн, жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрсөңүз, анда сөзсүз ушул биздин маекти угуңуз, көрүңүз, жана бөлүшүңүз. Жана ар дайым биз менен болуңуз. Анткени биздин подкастта ден соолук жөнүндө гана маек курабыз, жана ден соолукту кандайча, ооруну кандай түрдө алдын алуу жөнүндө гана маек курабыз. Кымсайым, сизге чоң рахмат. Сизге чың ден соолук каалайм. Өзүңүз айткандай, мынакей сиздин эмгегиңиз бардык мына жагынан өзүңүзгө жук болсун. Ар бир айткан пациенттердин батасы сизге тийсин, сизге, сиздин балдарыңызга, небереңизге тийсин. Ар дайым ушундай жаркырап жүрө бериңиз. Сизден мындай жылуу нур берилип турат. Анткени сиз дайыма баарына берип турасыз. Чоң рахмат. Сиздерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Ушу элдин камын ойлоп, элдин ден соолугун ойлоп, сиздердин негизги урааныңыздарды окуп калам. Ден соолук биздин байлык, биринчи байлык деп. Ушу элдин камын ойлоп аткан сиздерге да Аллах ыраазы болсун. Ушундай элге пайдалуу кеңештерди көбүрөөк бериңиздер. Менин бүгүнкү кеңешимден бирөө жарымга жардамым тийип калса, аябай ыраазымын. Рахмат.